Ассаламу алейкум айымдар, барыңыздарга кутмандуу күн, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен ушундай идеалный бисквиттин рецепти менен бөлүшөмүн. Караңыздар, абдан сонун бийик болуп көтөрүлдү жана ичи толук бышкан. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталганды унутпаңыздар. Эң алгач 5 жумуртканын сарысын жана 100 грамм сахарды кошуп, жакшылап миксерлеп аралаштырып алабыз. Биздин масса мына ушундай болуп көбүргөндөн кийин агарып, токтотуп миксерди лопатканын жардамында аралаштырабыз. Унду 3 бөлүккө бөлүп салабыз. Биздин ун сөзсүз түрдө жогорку сорттогу электен өткөн ун болуш керек. Астынан үстүн көздөй аралаштырабыз. Бүртүкчөлөрү жок жакшылап аралаштырып алгандан кийин жумуртканын агына жана лимонный кислотаны кошуп, жакшылап көбүргөнгө чейин аралаштырабыз. Биздин масса аппак болуп көбүрүш керек. Андан ашкан 100 грамм сахарды бул жака салабыз. Ошондо биз 200 грамм сахар салдык, 100 граммын белокко кошсок, ал эми 100 граммын биз жумуртканын сарысына коштук. Бул жерде баса белгилеп айта кетчү нерсе, бисквитти чөктүрүп албаганга аракет кылышыбыз керек, камырын. Ушундай болуп жумуртканын агы көтөрүлбөдүбү? Аны биз чөктүрбөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Пат-паттан аралаштырып, эч кандай бүртүкчөлөрү жок кылып, бардыгы бир массага келгенге чейин жакшылап аралаштырып, андан кийин 160-180 градуста 45-50 мүнөттө бышырып алабыз. Жүз 60 градуста 45 мүнөттө менин бисквитим бышып чыкты. Бисквитти текшергенде сиздер спашканын жардамында текшерип көрүңүздөр. Эгерде спашка курук чыккан болсо, анда бисквит бышкан болот. Андан кийин жакшы чала муздагандан кийин листтен бошотуп алабыз дагы, пакетке ороп, холодильникке салып коебуз. 7-8 саатка салып койсоңуздар, сиздердин бисквитиңиздер муздай болуп, сонун болуп кесилет. Эч кандай укаланбайт. Бүгүнкү чыгарылыштагы видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, анда ой пикир калтырып, лайктан басып, коңгурочону басканды унутпаңыздар. Сиздер менен болгон мен Назира. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.